Бизнес башта программасынын кезектеги чыгарылышы эфирде. Студияда мен Жолдубай Рустамбай уулу. Саламатсыздарбы? Аты айтып тургандай эле берүүнү көрүү менен өзүңүздүн жеке бизнесиңизди ачып, идеяларды ала аласыз. Бул жолу мырзалардын чач тарачканалары тууралуу сөз болмокчу. Бул багытта иш алып баргандардын сырлары менен бөлүшүп, бул тармакты жакыныраак билүүгө аракет кылабыз. Көпчүлүгүнө чач тарачканаларды иштетүү жөнөкөй жана жеңил көрүнөт. Бирок бул сыймыктуу аталышты алып жүрүү оңой эмес. Чындыгында аталган бизнес популярдуу, анан кирешелүү экени баарыбызга маалым. Мындай ишкерликти ачуу оңой болгону менен андан ары өөрчүтүп, бийиктикти кармап туруу татаал. Адистердин айтымында чач тарачканаларга дайыма суроо талап көп. Жада калса кризиске да моюн сунбайт. Анткени адамдардын капчыгы жукарса да тыкан болуп жасанып жүрүүнү самашат экен. Кыскасы кедейи дагы, байы дагы чач тараштарга барбай койбойт. Бул туруктуу бизнес болуп эсептелет. Өтө кирешелүү бизнес болуп эсептелет. Ошол чач тарачканада көрсөтүп аткан кызматтын өздүк наркы өтө төмөн болот. Башкача айтканда бул эмгек эле. Анан ошол кызматты көрсөтүп аткан устанын эмгеги эле эсептелет. Албетте бир канча немелерди колдонушат, косметикаларды колдонот, мазь, крем, шампуньдерди колдонот. Бирок ошол кызматтын баасына салыштырмалуу бул өтө аз бир бөлүгүн түзөт. Эми бул бизнестин тарыхына токтолчу болсок, байыркы Грецияда чач тарач кесиби өтө атактуу болгон. Азыркы 500 жылдыкта эркектердин чач жасалгасы тармал чачтан жана сакалдан турган. Алар чачтарын кыркып, кайрып, келбетине жараша жасашкан. Сакалды кыркуу жана келишимдүү кылып оңдоп түзөө байыркы Грецияда негизги кесип болуп саналган. Эң алгачкы чач тарач да мына ошол кезде пайда болгон. Чачын тегиздетүү үчүн бир нече адамдар чач тарачканага топтолуп калышкан. Чач тарачкана чачты оңдоп түзөтүү эле эмес, эркектер чогулуп философия, саясат жана коомдук иштерди талкуулап олтуруучу жерге айланган. Ал убактагы чач тарачкана агора сыяктуу эле маанилүү болгон. Агора бул ошол дордогу коомдук чогулуштар өтүүчү жай. Чач тараштардын милдетине чачты иретке келтирүүдөн сырткары массаж жасоо, бал сүртүү жана терини жалтыратуучу нерселерди коюудан да турган. Анткени байыркы гректердин чачы күңүр түстө болгон. Алар чачтарын ачык түстөргө да боешкан. Аялдарга үйүндө кызматчылар жасалга жасашкан. Ошентип олтуруп чач тарачканалар жайыла баштаган. Жакшынакай, анан дагы жарашыктуу болуп жасанып жүрүүнү ким эле каалабасын. Бирок ал үчүн каражат эле эмес, убакыттагы кенен болуш керек. Кээ бир кардарлар бар, алардын түрдүү жайга баш багып барууга убактылары жок. Ошондуктан мырзалар үчүн салон ачаарда керектүү кызматтардын баарын бир жерге жайгаштырууга аракет жасаңыз. Мисалы чач кыркуу, жасалгалоо, сакал кыркуу же алдыруу ушул сыяктууларды. Анткени кардар издеп келген кызматтар мына ушулар. Мындай кадам менен биринчиден бизнесиңизди өөрчүтүп, туруктуу кардарларды табасыз. Экинчи тараптан алардын убактысында үнөмдөгөн болосуз. Бул жерде кызматтар стрижка, прическа, укладка. Чач тарачканаларда атайын окутуу курстары бар. Ошол окуу курстарын мыкты өздөштүргөн эпчил окуучуларыңыздан алып калып иштетсеңиз да болот. Өз ишин мыкты билген адис болсо, сиздин салонуңузга кардарлардын келүүсү көбөйүшү ыктымал. Анан дагы өзүңүз салонду ачып эле олтурбай, өзүңүз дагы бир креслону ээлеп иштетсеңиз кошумча каражат болору бышык. Чач кыркуу же жасалгалоодо башка салондордо бирдей кызмат көрсөткөнү менен баада айырмачылык болот. Себеби чач тарачкананын тейлөөсүнүн кымбат же арзандыгы мыкты усталар кызмат көрсөтүүсү же алар отурган имараттын ижара акысына да көз каранды болушу мүмкүн. Бул чач тарачкананы ачканыбызга азыр 2012 ачкан болсом 7 жыл болуп. Тишкендиктер конкурстар болот, шоудар болот, семинарлар болуп турат. Жылы бир жолу обучение барабыз Ташкентке, Россияга. Бул жерде ачып атканда кыйынчылыктар болгон, Мисалы эми машина болгон, машина сатылган, орак иштегенбиз.
аракет кылганбыз. Азыркы учурда мырзалардын да чачтарын түрлөп өзгөчө кыркуу заман талабына ылайык модада. Өзгөчө кубанычтуу күндөрүндө, үйлөнүү тоюндабы же кандайдыр жолугушууларга баруудабы айтоор өң келбетине өзгөчө көңүл бурушат. Атайын мырзалар үчүн салон ачкан соң кызматкерлерге да, кардарларга да ыңгайлуу шарт жаратуу башка орунда. Бул бизнесте атаандашка бай ишкерликтин бири болгондуктан алдыга суурулуп чыгуу кыйын. Эл көзүнө тезирээк көрүнүү үчүн тейлөөнү жакшыртуу зарыл. Сиздин акчаңыз бар, бизнестин ушул түрүн баштайын деп турасыз. Эгерде сиз өзүңүз дагы чач кыркууну колго алсаңыз, өзүңүзгө шакирт даярдап, аларга да үйрөтсөңүз болот. Айталы келген кардарларга тажрыйбалуу кызматкерлер кардарга болгон мамиле жана албетте аларга жакшы шарт жаратылган бөлмөнүн ички ыңгайлуу атмосферасы жакшы болуусу керек. Жумушту баштап жатканда сөзсүз тажрыйбалуу адистерди ишке чакырып кардар топтоо зарыл. Анан ал жумушчу менен келишим түзгөндө күнүнө тапкан каражаттын көбүрөөк бөлүгүн ага берүү керек. Бул өз кезегинде кардарларды көбөйтөт. Команда жөнүндө бизде основной учениктер. Башка жерден келген мастерди албайбыз. Биз өзүбүз учениктарды жетиштирип, учениктарды чыгарып, анан жакшысын алып калып, ушул жерде иштетебиз. Россияга чыгарабыз, Лайренге чыгат. Четелге кетет, ушинтип иштеп жүрүшөт. Өзгөчөлүктөрү бизде бесплатная доставка бар. Көп балдар келсе, келинге мындай гүл алам, мамашкага мындай свете алам, букет алам десе, бизде доставка бесплатный. Адамдар биринчиден бири-биринен сырткы келбеттери менен айырмаланып турушат. Тактап айтканда адамдардын беттери сүйрүү, тегерек, тик бурчтуу, төрт бурчтуу жана башка ушул сыяктуу болот. Ал эми дал ушул беттин формасына карата чач жасалганы кантип туура тандап кыркып жасаш керек экендигин жакшылап үйрөнүп алсаңыз, же болбосо ошол кызматтарды билген адистерди алган болсоңуз, эч кыйынчылыксыз эле өз жумушуңуздун бат жана оңой эле ишке ашып жатканын байкайсыз. Ал эми бул жерге келген кардарларга кызмат көрсөтүүсү кандай? Кырктырган чач жасалгасы өзүнө жактыбы? Кандай шарттар бар? Бул салонго келген кардарлардан сурап көрдүк. Бул жерде чачты өтө сонун кылып алат, мага бул салон жагат. Мен дагы ушул жака ученик болуп түшкөн ниет кылып жүрөм. Бул жерде адамга жакшы мамиле кылышат, анан мастер дагы өтө күчтүү. Эми бир сөз менен айтканда, акча табайын деп эмес, өзү жакшы көргөн үчүн, ушул өзүнүн ишинин рахат алган үчүн ушуну жакшы иштейт, мага жагат. Мен бул жерге чынын айтсам биринчи жолу чач алдырдым азыр бул жерден. Чынын айтсам мага жакты, бул жерде бардык. Башка парикмахерлерге салондорго караганда бул жердин айырмачылыгы шарт бар экен бул жерде. Андай кызматкерлер дагы адамга мындай жакшы мамиле кылып, кыскасы бардык жагынан жакшы экен. Эгер сиз ачкан мырзалар салону чоң имараттын ичинде жайгашса, башка кызматтарды да кошуп алсаңыз болчудай. Мисалы бөлмөнүн четине түрдүү косметика каражаттарын, аксессуар, атыр упаларды сатыкка коюп койсоңуз да болот. Жаш балдардын алып келген чачын кырктырган айымдар келген жеринен өзүнө керектүү буюмду таап калышы мүмкүн. Анткени кардарга керектүү нерсе болсо, ал сөзсүз башпага жана сизге кошумча каражат алып келет. Анан дагы сиз келген кардарларыңызга түрдүү ыкмаларды колдонуу менен бирге чач кыркуунун дагы жарашыктуу кыскартууну колго алсаңыз, сиздин салонуңузда кезек күткөндөрдүн саны көбөйүшү ыктымал. Чач тарачкананын авторитет деген нерсеси бар. Өзүнчө өзүнө жараша репутациясы деген нерсе болот. Кызмат көрсөтүп атканда эң маанилүү нерсе бул бая клиенттердин туруктуулугун камсыз кылуу. Башкача айтканда, сизге бир же эки жолу келген клиент сиз менен байланыш кала турган болсо, сиздин кызматыңызды тандай турган болсо, ошол клиент гана сизге пайда алып келет. Башка мындай сырттан келип калган клиенттер, бир же эки жолу келип, анан келбей койгон клиенттер, булар ошол сиздин бизнесиңизге туруктуулукту алып келбейт. Бул албетте ошол клиент келген клиентти кармап калуу эң маанилүү, эң керектүү иш болуп эсептелет. Чач тарачкананы рекламасы бул баягындай эң негизги реклама, бул сиздин клиентиңизди канааттандырылган клиенттин рекламасы болуп эсептелет. Башкача айтканда, бир адам сизге келип, ошол сиздин кызматыңыздан ыраазы болуп кеткен адам сыртта ошол маалыматты таратуу, ошол эң
пайдалуу, эң мындай натыйжалуу реклама болуп калат. Биз адаттагыдай бизнестин бул түрүнө кызыгып чач тарачканы ачам дегендер үчүн так канча сумма керектигин биле албасак дагы болжолдуу чыгымдарын эсептеп көрдүк. Ижарага алынган имарат эгерде 24 квадрат метр болсо 24 000 сом, кресло 4 дана 24 000 сом, Аристон 80 литрлүү 7 000 сом, күзгү 4 дана 25 000 сом, ремонт 350 000 сом. Анын ичинде салондун жасалгасы жана эмеректери кирет. Жалпы баасы 430 000 сом. Ар бир адис керектүү каражаттарды жеке өзү сатып алат. Ага кеминде ар биринен 10 000 сомго чейин каражат кетет. Урматтуу көрүүчү, биздин программадагы келтирилген сандар бул болжолдуу. Эгер бизнестен бул түрүн баштайын деп жатсаңыз, шартка карап сандар өзгөрүшү мүмкүн. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкердиктин түрүнө карап 350 сомдон 35 000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Ар бир адам жарашыктуу, тыкан, келишимдүү болуп жүрүү үчүн албетте жогоруда айтып өткөндөй капчыгы жука болсо да сөзсүз түрдө салонго баш багышы турган кеп. Сиздер менен бүгүн мырзалардын чач тарачканалары жөнүндө кеп кылдык. Эскерте кетүүчү жагдай сиздин баштаган бизнесиңизде сөзсүз түрдө эсеп кысап болуп турушу керек. Дайыма түшкөн киреше менен чыгашанын эсебине карап иш алып барыңыз. Акча кайсыл жака көп жумшалып жатканын билип, бизнесиңизде дагы да өзгөчөлүктөр менен жакшыртуу керектиги жөнүндө жыйынтык чыгарасыз. Урматтуу көрөрман, мына ушинтип салон ачуунун жолдорун да биле алдыңыз. Эгерде ушул багыттагы бизнеске кызыгып жүрсөңүз, анда ийгилик каалайлы. Кирешелүү бизнес ачуу ар бир адамдын кыялы.